Оразаңыздар кабыл болсун. Эдил Байсалов журналист Улукбек Карыбек уулунун акыркы жасаган материалына реакция жасап пост жазган экен Facebook'та, аны окусаңыздар керек бардыңыздар. Мен ошол Эдил Байсалов мырзага видео кайрылуу жасайт элем. Улукбек Карыбек уулун мен чынында живую экөө сүйлөшкөрө элекпиз, интернеттен сүйлөшкөрө элекпиз. Болгону мен ошо интернет аркылуу тааныйм. Сизге окшоп мен деле жумуштарын көрүп жүрөм ошо жасаган. Анан улукту сурап, менден көп сурашат, телефон сурашат, чакырып берчи деп сурашат. Эл өзү чакырат. Биринчиден. Экинчиден, мен 3-чү балам төрөлгөндө 4-чү роддомдо. Мурун 2-чи балама караганда 3-чү баламдан сүйүнчү деген сыяктуу башка акча сураган жок эч ким. Себеп дегенде роддомду тартып кеткенден кийин улук роддомдордо порядок келе баштаптыр. Ошол жерде иштегендер айтты. Азыр мурункудай акча албай калган. Эч жак акчанын кереги жок. Жакшынакай төрөтүп, жакшынакай узатып коебуз дешти. Кыскасы, сиздер жасабаган жумушту азыр башка жаштар жасап атат. Ошол эле Нисахар жөнүндө айткан экенсиз. Санэпидемстанция өзү текшерет барып, алдын ала кагаз жөнөтөт, уведомление жөнөтүп, анан барып текшерет деп. Санэпидемстанциянын акыбалын билебиз бизде кандай экенин. Бишкектеги любой тамак жеген жерге кирсең, бүттүк жакка антисанитария. Бардыгын көзүбүз менен көрүп атабыз. Анан жөн эле кабинетте отуруп алып же үйдө отуруп эле анан кийин ал кылганыңар туура эмес, ал популизм дегендин эмне кереги бар? Популизм мына силерде бар. Канча жылдан бери бийлик алмашып атат, бирок силер ордуңарда калып атасыңар. Ошол бийликти жүргүзгөн, алдыга келтире турчу мотор ошол бойдон турат, кыймылдабай. 2012-13 жылдары сиз иштегенсиз, ушул министрдин орун басары болуп, калп айтпасам ушул мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды курировать этип иштегенсиз. Азыркы такта дагы ушул социалдык блокту сиз карайсыз. Социалдык жактан азыр көп жетишпеген тешиктер бар Кыргызстанда. Бир эле мисал айта кетейин, Уйлик мотиватор деген бар Инстаграмда. Улан деген мүмкүнчүлүгү чектелген ошол байкебиз бар. Жасаган жумуштарын көрүңүз. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын баардыгын кыдырып, үймө-үй колдон келишинче жардам берип жүрөт. Себеп дегенде мамлекеттен жардам жок. Ана мамлекет жардам бериш керек. Мамлекет качан иштейт деп эле жата бербейт элдер. Бала бакча боюнча мен өзүмдүн баламды, улуу баламды Жалдагы, Жалгич районундагы унутуп калдым канчанчы садик экен, 9000 сом берип мен өткөзгөм. Очередте турган, көпкө чейин тура берип жетпей калгандан анан кийин бир водитель байкы бар эле, тааныш. Ошол айтты, мен ал жакта таанышым бар, барасың, тыйын бересиң, балаң сразу өткөзөт деп. 9000 сом бердим, балам 2 ай барды, садикке чыгып алып алдым кайра. Себеп дегенде шарты ушунчалык начар болчу. Тердейт күнүгө, ооруйт. Бир койкада 2ден бала жатышчу. Мамлекеттин акыбалын көрүп атпайлыбы биз азыр? Кантип анан ошону айтпайбыз? Акыркы күндөр ушундай илишин сүйлөгөндөр көп болуп кетти. Аларды көзөмөлгө алыш керек деп ушундай сыяктуу таризде жазган экенсиз постту. Өлкө башчылардын башын айлантып, өлкө башчыларга туура эмес маалымат жеткизип, алардын ой жүгүртүүсүн бузган ушул сиздерсиздер. Кечирип коюңуздар, эми катуу айтып алсам. Убагында Алмазбек Атамбаев да айткан. Мен көп нерсени билбей калыптырмын, мага жетчү эмес, туура эмес маалымат жетчү экен деп. Азыркы президентке да ошондой болушу мүмкүн. Өзү Инстаграмда, социалдык баракчаларда отурушу мүмкүн, бирок көп маселени чынында ачыгын билбейт. Ага деген силер башкача жеткизесиңер. Анан ачыгын айтып, ушундай элдеги проблеманы, көйгөйдү интернетте чыгарып аткан активисттер болобу, блогерлер болобу, ким болот, аларга жөн койгула, тийишпегиле. Себеп дегенде эл өзү чакырып көйгөйдү биз мамлекетке какшап айта берип, толк жок, айла жок, ошо силер айтсаңар толк чыгып атат деп аларды чакырып атат.